Чүй областындагы Чалдавар айылындагы бул жер каралбай, ондогон жылдар бою ээрсирип кароосуз калган. Союз учурунда күркүрөп иштеп турган имаратта шамал арылдап бош турган эле. Бир айдан бери жаңы жабдуулар алынып келип, жан кирип кыймыл башталды. Бир жагынан айыл чарба техникасы тоют жемди майдалап жатат. А бул станокто болсо чырмалышкан зымдар курчоого жарай турган тор зымга айланууда. Жергиликтүү тургундар азыр Азастан заказдарды алып, кийин өндүрүштү көбөйтөбүз деген пландары бар. Мындан башка пластиктен эшик айнек чогултуу үчүн да керектүү жабдууларды сатып алышууда. Биз дагы бул жаңы түзүлгөн кооперативге мен өзүм дагы жардам болсун деп биз мастерскойбузду аренда болгондо жөн гана мындай светтерин төлөп эле өздөрү иштей берсин деп ошого биз өз правлениябыз менен чечип ушул зданиябызды бергенбиз да. Анан булар болгон алып келген оборудованияларын шулардын ичине коюп, азыр иштеп баштаганбыз уже. Баштап элге мындай неме көрсөтүп атабыз, услуга деп коебуз. Ошондой көрсөтүп атабыз. Ушул анан бул түзүлгөндө ушул мен белгилеп кетерим. Ушу гарантийный фонд абдан чоң жардам берди да. Гарантиясын берип атат. Айыл банк дагы өтө жаңы түзүлгөнүнө карабастан ишеним көрсөтүп атат да. Ишеним көрсөтүп, насыя бергенге булар дагы абдан чоң жардам беришти. Чалдавар айылынын жаштары ушундай майда ишканаларды ачып иштетебиз деп демилге көтөрүп, аларга гарантиялык фонд колдоо көрсөтүп 2 миллион сом акча кредит алып берген. Жогоруда көрсөтүлгөн материалдар 3-4 жылдан берки биздин жаштардын көксөөсү болуп келгенде, ушу биздин айылдын жаштарын көп эле сыртка чыгып кетип атат. Жумушсуздуктун асабынан ушундай жаңы бир иштерди жүргүзүп, жумуш ордундарын камсыздоонун аракетинде келгенбиз. Анан Кудайдын буйругу экен, быйылкы жылы попадать этип калдык. Менетибиз ишке ашыпчы. Анан ушу буйрук менен быйыл Сооронбай Шариповичке да ыраазычылык, ушу быйыл региондордо өнүктүрүү жылы болуп калып, кадамды ушу региондордун өнүктүрүү жылы менен баштапкан себебинен гарантиялык фонд, биздин Кыргызстанда ошол фонд көп жардам берип атат да. Ошо региондорду өнүктүрүү, майда кичи бизнестерди өнүктүрүүгө салымдарын кошуп, 2-3 күндүк окууларды өткөрүп, тренингдерди өткөрүп берип, бизге түрткү берип атат да, кандай иштерди алып барышыбыз керек, бизнести кандай жолдо өнүктүрүүгө жолдорун үйрөтүп. Азыр абдан жакшы иштер болуп атат дейм. Президентибиз да жанагы аймакты өнүктүрүү деп атпайбы, ошону абдан жакшы иштеп эсептеп атабыз да. Абдан уже элдин дагы, жаштардын дагы немеси көтөрүлүп, иштесек болот экен, жардам берилет экен, мамлекет карап атат, президентибиз карап атат деп жакшы азыркы аракеттери жакшы балдардын. Биз азыр бир сыйра реклама кылдык, угуп абдан ыраазы болуп атышат. Даже телефон чалып, жакшы баштаптырсыңар, уланткыла, таштабагыла, эгер жумуш орундар болсо биз деле келет элек деп. Анткени Россияда деле көп иштеп аткан балдар бар да, специалисттер бар экен, алар да чалып атышат. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн премьер-министри болуп турганда, ишкерлер үчүн күрөө мүлкү жетишпегенде керектүү насыянын суммасын алуу үчүн гарантиялык фонд ачык акционердик коому түзүлгөн. Фонд экономиканын каржылык тармагында маанилүү орунга ээ. Кыргызстандын экспортунун өсүшүнүн негизги факторлорунун бири. Ал өлкөнүн башка каржылык мекемелери менен бирге аймактардагы экспортер ишкерлердин долбоорлорун колдоп келет. Биргелешкен системалуу аракет ишкерликти өнүктүрүүгө, жаңы иш орундарын түзүүгө, муну менен тышкы жана ички миграцияны кыскартууга жардам берет. Гарантийный фонд менен жардамы менен айылыбызда 3 кооператив ачылып атат. 150 кишиге жаш муундарыбыздарга жумуш менен камсыздуу болуп атат. Өзүңөр азыр көрөсүңөр, производстволор ачылып, жаш балдарыбыз айылдагы жумуш менен камсыздуу болуп, продукция чыгарып атышат бүгүнкү күндө. Жаш балдарыбыздын баарын тең айылыбызда эле калтырып, өзүбүздүн жерибизди өнүктүрүп, продукталарды чыгарып, аны деген кошуна райондорго, кошуна айылдарга саткандай, керек болсо чек арада биз турабыз, чек арадан Казакстан менен дагы соодалчылыкты кылганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык союзга киргени атамекендик продукцияны экспорт кылууда атаандаштыкты күчөттү. Атаандаштыкка жаңы технологиялар менен иштеген, жетиштүү каражаты бар өндүрүшчүлөр гана чыдай алат.
Мамлекеттин милдети аларды колдоо жана атамекендик продукцияны өндүрүүдө атаандаштыкка туруштугун жогорулатуу, инновацияларды киргизүү, материалдык техникалык базасын жаңыртуу, өндүрүштү кеңейтүү үчүн узак жана арзан насыялык ресурстар менен камсыздоо. Президент койгон милдеттерди жерлерде ишке ашырууга киришкен. Гарантиялык фонд алып барган багыттын бири бир район, бир ишкана долбоору. Кыргызкорм деген компания бар, алар комбикорм чыгарып малга, балыкка, тоокторго чыгарат. Анан бизге келип былтыр суранган ушу биз асыл тукум малды көбөйтсөк, чоңойтсок депчи. Анан биз аларга Азия банк болуп бирге кредит бергенбиз. Чехиядан мал алып келип, азыр санын көбөйтүп атат. Эгерде саны көбөйгөндөн кийин биз аларга убойный цех жана мясокомбинат түзүп, экспортко чыгарганга даярдап атабыз. Дагы бир проект бул Аквамастер деген компания, өзлөрү сок жана суу чыгарышат. Анан кийин бизден суранып, бул цех макарон чыгара турган цех ачалы деп, бүгүнкү күндө монтаж наладка оборудованиясы бүтүп калды. Жакынкы бир 2-3 айдын ичинде ишке кирет болуш керек. Кочкордо дагы сүт компаниясы бар, ал болсо сыр чыгарат. Сыр чыгарганда да моцарелла чыгарат, итальянский эме менен, тиги рецепт менен. Анан ал болсо тиги жана сүт, каймак, творог жана башка кефирлерди чыгарабыз деп суранган. Биз аларга дагы гарантия бердик Айыл банк менен. Малик Абакиров гарантиялык фонддун 14 айлык ишмердигинде жалпы суммасы 248 миллион сом болгон. 237 кепилдик өткөрүп бергенин, жалпысынан капиталдын 90%-ын колдонгонун маалымдады. Ресурстарды бөлүштүрүп берүүдө айылдык ишкерлерге өзгөчө көңүл бурулуп, жарымынан көбү элет жергесине кетүүдө. Бул менен эле чектелбестен келечекте сырттан тартылган инвестиция менен чоң долбоорлор бар. Автобус чыгаралы деп атабыз. Мына Кытайдын инвестору келди, бул жерде кыргыз предпринимательдер автобус чыгарабыз деп атат. Эгерде жакын арада бир 3 айдын ичинде, 4 айдын ичинде 4 автобус чыгат. Запчасть боюнча келет, бул жерден чогултабыз. Чогултуучу жай аныкталган. Керектүү бөлүкчүлөр, айнек эшиктер жергиликтүү заводдордон сатылып алынат да, азыркы учурда тыштан келген автобустардын баасынан кыйла арзанга түшөт. Бул автобустар метан газда, абаны булгабайт, Евро 5 жасалып келди. Учурда ишкерлер Бишкекте бир линияга чыгып, жаңы заманбап автобустарды ишке киргизди. Жакында ушундай автобустар Кыргызстанда чогултула баштайт. Быйыл былтыркыга караганда 3 эсе, 5 эсе көп трактор чыгарыш керек. Биз болсо каржылоо маселесин чечип беребиз. Келечекте Кыргызстан өзүнүн автобустарында чыгарбастан, топоз тракторларында миңдеп жасаганга мүмкүнчүлүгү бар. Гарантиялык фонддун жетекчиси Малик Абакиров ишкерлерге жардам берүүгө убадасын берди. Топозду Дыйкан Плюс компаниясы чогултат. Ишкана Бишкектин четинде жайгашкан. Италиялык Lamborghini'нин мотору Deutz-Fahr деген фирманын лицензиясы менен бир нече модель чыгарышат. Айрым бөлүктөрүн кыргыз өндүрүүчүлөрүнөн алышат. Адеп чыгарганда бир 4 трактордон баштаганбыз. Анан 5ти чыгардык, былтыр 30ты чыгардык. Быйыл болсо Кудай буйрса дагы 100ты чыгарабыз деген оюбуз бар. 100дөн да көбөйтсөк болот. Эми азыр быйыл литейный секторду алып келип атабыз. Кудай буйрса анын баары келет, эми көп шаймандардын баарын өзү чыгарабыз. Итага чыгарып атканбыз, бирок эми дагы чыгарабыз да, Кудай буйрса. Быйылкы жылы эми гарантийный фонд жардам бере турган болсо, биз бир жылда бир 500 миң чыгып тракторго чейин чыгарганга кудуретибиз жетет. Бул жерде бизде балдарды командада опыт дейбизби, кандай ошо бар, жетиштүү. Дыйкандар менен биздин ортобузга мамлекет гарантия бере турган болсо, анда кандай десем, бизде жумушчу күчү пайдаланат, биз налог төлөйбүз. Ошондой эле мамлекет лизингди түзүп берсе, аяктан бир мамлекет эч качан турбайт да, лизинг боюнча алар мамлекетке төлөп турат акча. Эч кандай акча эки жака жетпейт да. Бул деген чын эле жасай турган нерсе да, жасап атабыз колдон келишинче. Иликтөөлөргө ылайык Кыргызстандын айыл чарба тармагы 10 эсе көп азыктарды өндүрө алат. Бирок төмөн көрсөткүчтөрдүн себептеринин бири техниканын жана жаңы технологиялардын жетишсиздиги болуп жатат. Кыргыз фермерлерине Топоз атамекендик маркадагы тракторлары лизингке сатылат.
2018 жылды региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялоо менен гарантиялык фонддун аймактарды өнүктүрүүгө багытталган долбоорлору абдан актуалдуу болуп турат. Бул деген өз кезегинде экономиканын жанданышына, өсүшүнө, элдин жумуш менен камсыз болушуна, бюджетке төлөмдөрдүн түшүүсүнө жана инфраструктуранын өнүгүшүнө, жалпысынан аймактарды, аны менен кошо бүтүндөй өлкөнүн өнүгүшүнө алып келет.